Шейшемби күнү Ала Тоо аймагы жана Ысык көл жергесинде кандай урунттуу окуялар болду? Алдыңкы мүнөттөрдө алар менен мен Адил Какенов тааныштырам. Саламатсыздарбы? Эфирде Ысык көл жаңылыктары. Алдыда болсо урунттуу кабарларга саресет салалы. Мамлекеттик тил күнүнө карата жарыяланган 3 айлыктын алкагында облустун аймагында атайын иш-чаралар орун алууда. Каракол шаарында искусство өнөр-канасы аталышындагы фестиваль болуп өттү. Учурда кызамык оорусуна эмдөө медициналык кызматкерлердин арасында жүрүүдө. Унаа мамлекеттик мекемесинин базасында транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамдагы каттоо боюнча мамлекеттик агенттик түзүлдү. Тийиштүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Жарлык транспорт каражаттарын түзүлүштөрдү жана жабдууларды каттоо, кайра каттоо, эсептен чыгаруунун бирдиктүү тартибин, ошондой эле квалификациялык сынактарды кабыл алуунун, айдоочулук көлүктөрдү жана тракторист, машинисттин көлүктөрүн берүү тартибин ишке киргизүү максатында даярдалды. Агенттик Унаа мамлекеттик мекемесинин улантуучусу болуп эсептелет. Президенттик администрациянын маалыматтык саясат кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков Фейсбуктагы баракчасына жазгандай, агенттиктин Бишкек, Ош шаарларында жана 40 райондо өзүнүн авто мектептери ачылып, унаанын түрлөрүн башкарууну окутуп үйрөтөт. Жеңил унаадан тарта оор жүк ташуучу унаалар тийиштүү эмерек менен жабдылып, практикалык көндүмдөргө басым жасалат. Аны менен райондогу авто мектептерде жарандар бойго жеткен балдар кыздарын 3 айлык унаа башкаруу, жол эрежелерин үйрөнүү боюнча окуу курстарына жөнөтө алышат. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев Кытайдын Пекин шаарында ишкерлер менен жолугушууга катышты. Анда экспортту илгерилетүү, аймактык интеграция жана экономиканы өнүктүрүү маселелери талкууланды. Панелдик сессияларга Кыргызстандын мамлекеттик органдарынын 10дон ашуун өкүлү жана кытайлык 80 компаниянын өкүлдөрү катышты. Жолугушуунун жыйынтыгында Кыргызстан менен Кытайдын мамлекеттик органдарынын жана ишкерлеринин ортосунда 150 миллион доллардан ашуун сумманы түзгөн өз ара түшүнүшүү жөнүндөгү меморандумдарга кол коюлду. Анын ичинде инвестициялар, электрик технологиясы, айыл чарба, өнөр жай тармактарындагы мамлекеттик органдардын кызматташуусу тууралуу меморандум бар. Улуттук кардиология жана терапия борборунда 27-28 сентябрда саат 10:00-дон 15:30-га чейин дүйнөлүк жүрөк күнүнө карата ачык эшик күнү өткөрүлөт. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Бул күндөрү жарандар тамеки тартуунун зыяны, туура тамактануу, физикалык активдүүлүк, тулку бойдун индексин баалоо, кан басым, жалпы холестеролду жана кандагы кантты өлчө сыяктуу текшерүүдөн өтө алат. Дүйнөлүк жүрөк күнү бул глобалдык ден соолук өнөктүгү. Анын максаты жүрөк кан тамыр оорулары, алардын пайда болуу себептери жана алдын алуу ыкмаларынын маанилүүлүгү жөнүндө маалымат берүү болуп эсептелет. Саламаттык сактоо министрлигине караштуу улуттук кардиология жана терапия борбору быйыл сентябрда тез жардам кардиология программасын ишке киргизди. Ал жүрөк кан тамыр ооруларына чалдыккан бейтаптарга жеткиликтүү, сапаттуу, ыкчам жардам көрсөтүү максатында иштелип чыккан. Мамлекеттик тил күнүнө карата жарыяланган 3 айлыктын алкагында облустун аймагында атайын иш-чаралар орун алууда. Алардын бири Балыкчы шаарындагы Жомок бала бакчасында дагы тил майрамы белгиленди. Майрамда аталган бакчадагы орус тилдүү тайпадагы балдар унутта калып бара жаткан сөздөрдү колдонуп, жаңылмач, макал лакаптарды айтып, кыргыз тилин даңазалашты. Балыкчы шаарындагы номер 2 Жомок бала бакчасында тил майрамына карата атайын иш-чара уюштурулду. Иш-чарада жогорку тайпадагы балдар эне тилде ырларды көркөм окуп, макал лакаптарды, жаңылмаштарды айтып, унутта калган сөздөрдү колдонушту. Бүгүнкү ушул иш-чараны өткөргөн Найла Абдулкадировнага эң чоң ыраазыбыз. Өзү орус болгону менен кыргызча сүйлөп, ушундай таттуу тили менен кыргыз тилинде сүйлөгөнү биз үчүн сүйүнүчтүү болуш керек. Кыргыз тили өссө, улут өчөт, мамлекет өчөт.
Кыргыз тилине мамлекеттик тил статусу берилгенине быйыл 34 жыл толду. Учурда эне тилди жоготпой аны келечек ээлерине өткөрүп берүү талабы турат. Себеби акыркы жылдары ата-энелер балдарын англис, орус тилдүү окуу жайларга берип, кыргыз тилине басым жасалбаган көрүнүштөр орун алууда. Облустун аймактарында уюштурулуп жаткан кыргыз тил майрамы улуттун баа жеткис байлыгы, руханий куралы болгон мамлекеттик тилди өнүктүрүп өстүрүүгө өбөлгө болушу зарыл. Жомок бала бакчасындагы тарбиячыларга рахмат, чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Биздин балдарды ушундай жакшы кыргыз тилге үйрөтүп, тарбиялап берип атканына ыраазычылыгыбызды жалпы ата-энелер билдиребиз. Рахмат, аябай жакшы, жогорку деңгээлде өттү. Мындай иш-чаралар биздин Балык шаарында дагы 11 бала бакчада дагы ушул билим берүү бөлүмүнүн методикалык кабинеттин планын негизинде иш-чаралар байма-бай өтүп жатат. Мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамга президент Садыр Жапаров кол коюп, анда мамлекеттик мекемелердеги иш кагаздар жана иш-чаралар кыргыз тилинде жүргүзүлүүгө тийиш. Ошол себептен мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиясы тарабынан кыргыз тили жана Чыңгыз Айтматов аламат алышындагы мамлекеттик тилдин 3 айлыгы ушул жылдын 18 сентябрынан 18 декабрына чейин жарыяланган. Гүлбарчын Молдоева, Сталбек Самачиев, жаңылыктар, Балыкчы шаары. Каракол шаарында искусство өнөрканасы аталышындагы фестиваль болуп өттү. Ага Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгы жана Каракол шаардык билим берүү бөлүмүнүн жетекчиси, шаардын 10-11 класстарынын окуучулары катышты. Облустун район шаарларынан тандалып алынган 35 окуучу өзүлөрүнүн таланттарын көрсөтүп, келечек муунга туура кесип тандоого багыт беришти. Бул тууралуу кабарчынын материалы. Каракол шаарынын Касымалы Жантошев атындагы драма театрында Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгы жана Ысык Көл облустук билим берүү институту тарабынан 2 күндүк искусство өнөрканасы аталышындагы фестиваль өттү. Фестивалга облустун райондорунан жана шаарларынан 5 таланттуу окуучулар катышып, 5 багыт боюнча өнөрлөрүн тартуулашты. Актерлук чеберчилик, СММ багыты боюнча, азыркы жаштар багыты боюнча, ошондой эле өзүн өзү коргонуу машыгуулары боюнча да өттү. Атайын бекитилген насачыларга балдар бекитилип, 2 күн бою ушул Каракол шаарынын аймагында атайын окууларды өткөрүштү. Биринчи күнү ушул окуу менен аяктаса, бүгүн экинчи күнү чоң фестиваль, ушул бизден даярдык көргөн балдарыбыз концерттик иш-чарасын көрсөтүп, 1 күнүн ичинде кандай сонун жакшы нерселерге жетерин көрсөтүп бере алышты. Негизги багыты кесип тандоо болуп саналат. Мектеп окуучулары арасында фестиваль өткөрүп атабыз. Ар бир кесип ардактуу жаш өспүрүмдөрдүн арасында кылмыштуулукка бөгөт коюу чараларын, алардын алдын алуу, ошол эле убакта жаш өспүрүмдөрдүн арасында кылмыштуулуктун бөгөт коюу менен ушул жаштарды тарбиялоого болгон багыттар боюнча атайын иш-чара уюштурганбыз. Ушул иш-чара боюнча азыр областтык филармонияда жумуш өткөрүлөт. Ички иштер башкармалыгынын балдар менен иштөө инспекторлору жерлерде өспүрүмдөр арасында кесип тандоо боюнча сурамжылоо жүргүзүшкөн. Анда окуучулар 17 жашында кесип тандоо эрте десе, бири жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгына жараша болоорун, ал эми кээси ата-энебиздин тандоосу менен гана кесип тандайбыз дешкен. Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгы тарабынан буга байланыштуу ачык эшик күнүндө өткөрүп келишет. Андан тышкары бүгүнкү фестивалдагы балдарга кесип тандоого чоң багыт бермекчи. Кесипке багыт берүү бул биздин 11 класстардын окуучуларына эмне кесипке кызыгышат, кайсы кесиптин ээлери болгусу келет, ошолго баягы арналган чоң иш-чара өтүп жатат. Бул көчөтөн баштап бизде ар бир региондон, ошону менен биргеликте бизде Каракол шаарынан да окуучулар тандалып алынып, 1 күндүн ичинде өзлөрүнө насаатчы баягы бекитилип, ошол насаатчы үйрөткөн баягы иштерди, кайсыл кесипке кызыккан болсо бала, балким милиционер болгусу келеби, же ырчы болгусу келеби, же кайсы бир кесиптин ээси болгусу келсе, ошол көчө күндөн баштап иш алып барышты. Бүгүн мынакей жыйынтыгын көрүп отурабыз. Жыйынтык жаман эмес, жакшы. Дагы бир көп убакыт иштешсе, балким окуучулар менен мындан дагы жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтүп, баягы окуучуга кайсыл кесиптин ээси болот дегенге мындай бир чоң жардам болот деп ойлойм да.
Каракол шаардык билим берүү бөлүмүнө караган 10 мектепте 2023-2024 окуу жылына карата 11-классты 700гө жакын окуучу билим алууда. Жыл башынан бери туура кесип тандоого багытталган бир катар иш-чаралар өтүүдө. Алдыда бул багытка арналган иш-чаралар дагы өтүп турмакчы. Алтынай Рыспай кызы, Алтынбек Исаев, Илич Хасинов, Атайын Искөл маалымат жаңылыктары үчүн Каракол шаарынан. 2000 жылдан бери жыл сайын сентябрь айынын акыркы жекшембисинде дүйнөнүн 100дөн ашуун өлкөсүндө бүткүл дүйнөлүк жүрөк күнү белгиленет. Ал эми 2011 жылдан бери жүрөк күнү расмий датага ээ. Ал күнү 29 сентябрь. Бул күнгө турулай Кыргызстандын ар бир облус аймактарында атайын иш-чаралар өткөрүлүп турат. Мындай иш-чара Каракол шаарында дагы өткөрүлмөкчү. 27 сентябрь күнү Каракол шаардык борбордук аянтында жүрөк күнүнө карата жүрөк кан тамыр ооруларынын текшерүү аныктоо акциясы башталып, ал 2 күнгө созулмакчы. Бул иш-чара 29 сентябрда белгиленүүчү жүрөк күнүнө багытталып, Ысык көл облустук бириккен ооруканасынын кардиология бөлүмүнүн кызматкерлери менен уюштурулуп, Каракол шаардык мэриясы тарабынан колдоого алынмакчы. 27 күнү площадьта болот, 28-29 бүт жарандарды каалаган жүрөгүн текшерткен, давлениясын өлчөтүп, сахарын текшертип, холестерин, кандын холестериндигин текшертиш үчүн биз 28-29 кайра отделенияда акция болот. Жүрөк күнүнө багытталган иш-чаралардын негизги максаты адамдардын ден соолугуна максималдуу көңүл буруу, оорунун пайда болушуна кайсы факторлор себеп болушу мүмкүн деген суроолорго түшүнүк берүү. Жүрөк кан тамыр оорулары балалык жана өспүрүм куракта башталат, андыктан алдын алууну бала кезинен башташ керек дешет дарыгерлер. Бул жүрөк кан тамыр оорусу эмнеден пайда болот? Биринчиден тамеки тарткан адамдарда биринчи пайда болот. Кан тамырларда жана кандарда холестериндин мындайча кыргызча айтканда кандын майлуулугун жогорулаганда холестериндин пайдасынан атеросклероз оорусунан пайда болот. Наследственность деген бар тукумгуучулуктан пайда болот. Ошол себептен ар бир жаран, Кыргызстандын ар бир жараны жылына бир жолу 16 жаштан өдө кан басымын бир жолу өлчөтүп, кан сахарын өлчөтүп, кандын майлуулугун, холестеринди өлчөтүп, андан тышкары физически активный образ жизни деп коет. Эртең менен зарядка жасап, чуркоо, сууга түшүп, плавание менен заниматься этиш керек. Жүрөк кан тамыр ооруларынын статистикасы кейиштүү көрүнөт. Дүйнөдө жыл сайын 17 миллион адам өлөт. Анын ичинде Кыргыз Республикасында жыл сайын орто эсепинен 18 миңден ашык адам жүрөк оорусунан каза болот. Жүрөк күнү ар бир жаранга жүрөгүн текшерип, ден соолугуна камкоруу мүмкүнчүлүгүн берет. Алина Антымакова, Алтынбек Исаев, Илич Хасинов, Каракол шаарынан. Үстүздөгү жылдын январь айынан тарта республиканын бардык аймактарында гепатит В илдетине каршы эмдөө жүргүзүлүп жатат. Эмдөө 23 жаштан 65 жашка чейинки чоңдор арасында жасалууда. Талас шаарында жарандар ушул тапта 3-чү дозасын алып жаткандар бар. Теманы кабарчылайт. Руслан Мырзаитов гепатит Б илдетине каршы 3-чү дозасын алууга келди. Ал аталган оорунун жугуштуу экенин билгенде дароо эмдөө алууну туура көргөн. Бардык жарандарды аталган илдетке каршы вакцина алууга чакырат. Азыр келип 3-чү дозаны алып кеттим, гепатит Б'ныкына. Ошол көчөдө иштим, ошондой окно ачылып тур поликлиникада вакцина саят, ошого келип алдым. Парикмахерскийде угуп калдым. Ошондой жерде алыш керек, вдруг заражение болуп калбасын деп, ошондой оору көп азыр. Ошого келдим. Алып кеттим 3-чүсүнө. Рахмат медсестрага. Талас шаарындагы үй бүлөлүк медицина борборуна гепатит Б илдетине каршы вакцина алуу үчүн келген жарандардын саны арбын. Негизи тест 2000 кишиге келген, ошо 2000 киши тест тапшырып, кан тапшыргандан кийин 3 жолудан алат. Ошондо 6000 доза келген. Январьдын 16-сынан баштап салып атабыз. Өздөрү билип, ооба келгендер бар, анан бирине угуп келгендер да бар арасында. Кес-кесте 40-ка чейин 30 киши, 10 киши күнүгө ар кандай келишет. Гепатит боордун сезгенишине алып келген жугуштуу оору. Анын А, Б, С, Д түрлөрү бар. А түрү эл арасында сарык деген ат менен тараган. Ал жугуштуу келип, кайнатылбаган суудан же ооруган адам менен байланыш учурунда жугушу мүмкүн. Сарыктын калган оор формалары адамга негизинен кан аркылуу жугары аныкталган.
Гепатит сары оорусу баягы кан аркылуу жугат. Буну билесиздер, азыр татуажда болуп атат. Мына акыркы кездерде бизде бир үй-бүлөдөн 4-өө катталды. 4-өөнүн ичинен экөөсү бул кичинекей балдар болуп атат. Изилдеп келгенде экөө тең баягы эмдөөдөн баштаткандар. Убагында албай коюшкан. Анан баягы изилдөө учурунда көрдүк, бир үйдө бирден зуму щетка да колдонсо, бритя колдонсо. Гепатитке каршы вакцина алуу үчүн жарандар атайын экспресс-тест тапшырышат. Тесттин жыйынтыгы 15 мүнөттө даяр болот. Тесттин жыйынтыгына ылайык вакцина сайылат. Учурда Талас облусу боюнча 8200 эмдөө жасалган. Анын ичинен 3 дозаны толук алгандардын саны 1540 адамга жетет. Бүгүнкү күнгө чейин ошо январдан баштап эмдөөлөр жүрүп атат. Эмдөөгө чейин экспресс-тест коюлуп атат. Экспресс-тест коюлгандан кийин эле эгер кимдики баягы оору табылса, анда аны ИФА деп коет. Анан ПЦР лабораторияны да биз анализдерин Бишкекке ташып атканбыз. Бүгүнкү күндө бизде Таласта ушу биздин вирусологиялык лабораторияда иш жүргүзүлүп атат. Талас элинин баардыгын биз чакырып кетет элек. Бул өкмөт тарабынан берип аткан эл үчүн деген өтө бир жакшы иш-чаралар жүрүп атат. Ушуга баардыгы бекер жүрүп аткан учурда толугу менен изилденишип алса, андан кийин вакцина алса, эмдөөлөрдү да бекер алыша алат. Гепатит оорусуна каршы эмдөө өлкө аймагында акысыз жүргүзүлөт. Мындан сырткары аталган илетке кабылган жарандардагы акысыз дарылануусуна мамлекет шарт түзүп берүүдө. Алтынай Рыспай кызы, Илич Касейинов, Атайын Ысыкөл маалымат жаңылыктары үчүн. Учурда кызамык оорусуна эмдөө медициналык кызматкерлердин арасында жүрүүдө. Ал эми 12 айга толгон балдарга да эмдөө жүргүзүлөт. Бул ооруга өмүр бою жүргүзүлүп келет эмдөө. Эмдөөнүн экинчи этабы 6 жашында сайылат. Толугураак кийинки сюжетте. Көбүнчө булдардын кабылдоосу өпкөнүн, кулактын мээнин сезгенүүсүнө алып келет. Өлүмгө жеткириши да мүмкүн. Ошондуктан кызамыкты жеңил оору катары кабыл алганыбыз туура эмес. Ушундай себептерди алдын алуу бул айрыкча ата-энелерге көзөмөлдөп убагында 1 жашта, 6 жашта өзүнүн убагында эмдөөнөн баш тартпоосун чакырып кетет элем да ата-энелерге. Учурда кызамыкка каршы эмдөө медициналык кызматкерлердин арасында жүрүүдө. Каракол шаары боюнча планда 120 кызматкер эмдөө алыш керек. Азыр алардын 51-ине кызамык менен кызылча оорусуна каршы эмдөө жүргүзүлдү. Анткени ага чейинки дагы бир вакцина, гепатитке каршы вакцина алышты биздин сотрудниктер. Ошон үчүн ортосу 1 ай болуш керек экен, 1 айдын ичинде дагы сотрудниктер алып бүтөт деп ойлойм. Ал эми балдардын арасында 12 айга толгонуна гана эмдөө жүргүзүлөт. Экинчиси 6 жашта иммунитетти бекемдөө үчүн бала кайрадан эмделет. Бул оору айрыкча 1 жаштан 6 жашка чейинки балдардын арасында көп кездешет. Бүгүнкү күндө сентябрь айына бизге 2933 бала планга берилген шаар боюнча, азыркы кезде 2275 бала жасалды. Анын ичинде да отказ берген балдар болот, жана медициналык врачтар медотвод беришет, багы временно балдар ооруп калышат. Ошол кезде лечение алып, балдар анан жакшы болгондон кийин кайра жасалат. Кызамык менен кош бойлуу аялдардын оорушу өтө коркунучтуу. Себеби түйүлдүккө жугушу мүмкүн. Айрыкча 3 айга чейинки кош бойлуу аялдар ооруганда наристе туубаса кемтик менен төрөлүшү мүмкүн. Кош бойлуулуктун акыркы айларында бул ооруга чалдыккан болсо, анда ичегидеги баланын ички органдары жабыркап, аз кандуулук менен төрөлүшөт. Мындай балдар 18 айга чейин кызамык вирусун бөлүп чыгарып, башкаларга оору жуктурушат. Жазгүл Сатаева, Алтынбек Исаев, Илич Касейинов, Ысыкөл маалымат кызматы үчүн Каракол шаарынан. Климаттык өзгөчөлүктөргө жана электр энергияга болгон керектөө өскөндүгүнө байланыштуу Кыргызстанда эң алгачкы курулган Орто Токой суу сактагычында суу азайды. Сыйымдуулугу 470 миллион кубка эсептелген суу сактагычта азыркы тапта 54 миллион куб суу бар. Суу сактагычтын узундугу 18 километр, эң жазы жери 5 километр, терең жери 4 метрди түзөт. Андагы суу менен 120 000 гектар жер сугарылат.
Соңку кездери суу сактагычка акча каражаттары бөлүнгөнү, капиталдык оңдоп түзөө иштери дагы жүргүзүлө баштаган. Теманы кабарчылайт. Ысык көл менен Нарын облустары чектешкен жерде жайгашкан Орто Токой суу сактагычы 1956 жылы курулган. Суу сактагычтагы капиталдык оңдоп түзөө иштерине соңку жылдары көңүл бурулуп, акча каражаттары дагы бөлүнүп берилген. Учурда оңдоп түзөө иштери 90%га бүткөрүлүп, иш өз ыргагында. Могул 3-квартал, 4-квартал негизинде биз буюрса жээктерди бекемдөө иштерин кылган турабыз, платинанын жээктерин. Андан тышкары 3 километрге чейин чүй суусунун бойлой жээктерин бекемдөө иштерин аткардык. Негизи суу сактагычка 2 жылдан бери буюрса жакшы көңүл бурулуп, өзүбүздүн баягы биз сураган жакшы каражат келип бөлүнүп атат буюрса. Бул суу сактагыч негизинен Кочкор өрөөнүнөн келген, мөңгүлөрдөн эрип келген, карлардын жааганынан эрип келген топтолгон суулар болуп эсептелет. Тетиги Мантыш, Сөөк Каракол, андан сырткары тиги Карагужур ошолордун суулары келип ушул биздин Орто Токой суу сактагычына куюлат. Быйыл Кыргызстанда суга түсүү көйгөйү курч болуп, ошол себептен Орто Токой суу сактагычына күч келген. Аталган суу сактагыч аркылуу Чүй облусу Тоң аймагынын айрым айылдары жана балыкчы насостук станциясы суу менен камсыздалат. Жалпы жонунан 120 000 гектар жерди сугарууга колдонулат. Бирок быйыл аба ырайынын кескин өзгөрүшүнө байланыштуу суу сактагычта дагы суунун көлөмү азайган. Биздин суу сактагыч быйыл абдан мындай болуп көрбөгөндөй сыйымдуулугу 8 миллионго жеткен суу менен калдык. 470 миллион сууну сактаганбыз, бирок ошол суубуз да жетпей калды. Бирок ошого карабастан биз Чүй өрөөнүн суу менен жакшы камсыз кылып бердик. Апрель айларында, май айларына чейин суу кайра башталып акканга чейин биз 470 миллион сууну топтой алабыз. Азыр болсо на сегодня бүгүнкү күнгө 54 миллион суу менен суу сактагыч толуп баратабыз. Күз айынан тартып жазга чейин кайра суу топтоо иштери жүргүзүлөт. Өлкөдө жалпы көлөмү 1 миллиард 735 миллион куб метр болгон 33 суу сактагычы бар. Анын бири дал ушул Орто Токой суу сактагычы. Анын узундугу 18 километр, эң жазы жери 5 километр, терең жери 4 метрди түзөт. Гүлбарчын Молдоева, Асталбек Саманчиев, жаңылыктар, Ысык көл облусу. Мирланбек Осмоналиев бала кезинен сүрөт өнөрүнө кызыгып, Тургунбай Садыков атындагы Улуттук көркөм сүрөт академиясынын станоктук скульптура багыты боюнча билим алып, ийгиликтүү аяктаган. Учурда ал тарыхый инсандардын айкелдерин жасап, түрдүү көргөзмөлөргө да катышып келет. Эмгектери Орусия, коңшу Казакстан мамлекеттерине чейин жетип, өзгөчө көрүп берип турат. Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түптөөчүсү Жусуп Абдрахмановдун, ошондой эле тил илимине салым кошкон Касым Тыныстановдун, мындан тышкары бир катар тарыхый инсандардын айкелдерин жасаган Мирланбек бул тармакта 15 жылдан ашык убакыттан бери алектенип келет. Ал бала кезинен сүрөтчүлүк өнөрүнө кызыгып, Бишкектеги Көркөм өнөр улуттук академиясын бүтүргөн. Анда өзүнө жакын болгон айкелчиликтин станоктук түрүн тандап алган. Биздики баягы тарыхыбыз бай болгондуктан көбүнчө тарыхтан калган нерселер жазалат да. Мисалы үчүн кардарлар деле заказ берсе же мамлекет деле бир конкурс уюштуруп бир айкелди тургуза турган болсо, ошо тарыхта калган бир кишинин образын жаратыш керек же бир тарыхый инсандын айкелин жасаш керек. Көбүнчө ошондой болуп калат да, биздин тарыхыбыз бай болгонго байланыштуу. Мындай эркин чыгарма боюнча бизде көп мындай боло бербейт. Кээде эле симпозиумдар болуп турат. Бул дагы жакшы да, глина кармайсың, таш чаап болгон эмеңди чыгарасың, энергияңды. Глинадан деле бир мыжыгып жасасаң, ал да бир өзүнчө терапия деп коет глина. Даже психологдор балдарга ушундай сабак өтөткөн го, глина терапия депчи. Глинадан берип мыжыктырып, ошондой эле глинадан мыжыгып, 1-2 саат жасап чопону. Бир четинен эс аласың, бир четинен кайра чарчап каласың ушундай да. Айкел жасоодо айлана чөйрөгө архитектурага шайкеш келип, көркөм мазмуну терең образдарды жаратууда бир топ убакытты жана мээнетти талап кылат. Ар бир инсандын бейнесин турган турпатына мүнөзүнө жараша сыпаттап чагылдыруу өзүнчө эле түйшүк. Ошо менен рахат аларын айткан каарман буга чейин 10го жакын ири айкелдерди жасаган. Айкелчи бир эле инсандын айкелин толук кандуу жасоого 1 жыл убакыты кетет. Кулагы кайсы жерде, буту кайсы жерде чоңойткондо
эмеси жоголуп кетпеш керек да, пропорциясы, көлөмү жоголуп кетпеш үчүн эскизде кандай болсо чоңойткондо точно ошондой болуп чоңойтулат да. Процесс ошондой. Анан кийин азыркы жүрүп аткан процесси мынакей. Ошо чоңойтулуп көлөмү чоң размерде жазылып, бетондон куюлуп, андан кийин уже жез каптоо учуруда, жез каптаганда атайын маскадан жездерди алдырабыз, сүрөтчүлөр үчүн атайын художественный ковкага ылайыктуу жездер келет. Көркөмөнөр адамзаттын руханий маданияты менен чыгармачылык ишмердүүлүгүнүн өзгөчө маанилүү бөлүгү болуп саналат. Ал эми жасалган эмгектерди чет өлкөлөргө чыгаруу менен маданиятты, чыгармачылык өзгөчөлүктөрдү таанытууга чоң өбөлгө түзүлөт. Айнура Достукбекова, Нурлан Шойбеков, Ысык Көл жаңылыктары. Ардактуу замандаштар, сиздер Ысык Көл жаңылыктарынын толукталган чыгарылышы менен тааныш болдуңуздар. Асманыбыз дайыма ачык болсун. Эфирди мен Адил Какенов алып бардым. Саламаттаңыздар.